Бұл бөлімде көптөгөн маселелер бар. Буга жакшыраак көңүл бурушубуз керек. Автор айтып жатат: "Бабу мен хазала бишейин фихи зикруллахи бишейин фихи зикруллахи ауил Кур'ан ауил Расул." Бұл бөлімде кимдир бирөө Аллах Тааланын зикирли бар нерсени, же болбосо Куранды, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды, демек Аллах Тааланы, динини, пайгамбарды, Куранды bir bölügünde, bir жеринде болсун шылдыңдаган болсо, сөккөн болсо, кемситкен болсо, ошонун өкүмү кандай? Ошол жөнүндө келген бөлүм. Негизи шариятта жалпысынан өкүмү кимде ким Куранды, же болбосо ислам динини, же болбосо пайгамбарыбызды, же Аллах Тааланы динден болгон бир нерсени сөккөн болсо, жамандап тилдеген болсо, же болбосо эмне шылдыңдаган болсо, кемситкен болсо, ал кафыр. Кафыр. Ошол кылган иши кафырлык өзү дагы кафыр болот. Ахли сүннат жамаатта ошондой. Бул бөлүмдө аятты алып келди. Буга далил кылып аятты алып келди. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Bul okuya azır hadiste de gelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir neçe sahabalar menen sapardan kaytkanda bir жерде токтошкондо bir top münafıklar, алардын içinde musulmanlar da болгон, onlar sahabalar. Münafıklar bilesizler, alar üstüttön sırtkı amaldары musulman özlerinin musulman kılıp көрсөтөt. İçinde iman жок, içinde kafir болот. Аларга бул дүнйөнүн өкүмдөрү ошо musulmanдардай мамиле кылынат. Ал musulman деп эле мамиле кылынат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аскерлери менен сахабалары менен чогуу жүрүшкөн. Алар өзүнчө бөлүнүп отуруп калышты дагы эмне деди? Айтышты, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жана жанындагы сахабаларды шылдыңдап башташты. Азыр төмөнкү хадисте келет, айтат, биз ушулар сыяктуу тамагын ойлогон, курсагын ойлогон, жана ошондой эле эмне коркок, согушка барганда өтө коркок, ушул сыяктуу деп сөздөрдү айтып, ушундайларды көрбөдүк. Булар ушундай экен деп пайгамбарыбызды да, сахабаларды да ошентип шылдыңдашып баштады. Ошондо ушул аят түшөт. Бул аятта эмне деп атат? Аллах Таала "Кул абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастазиун." Айтканыңдай, силер эмне Аллах Тааланы жана анын аяттарыны, жана анын пайгамбарыны шылдыңдайсыңар дейт. Ла та'тазиру, силер үзүрүңөрдү айтпай эле койгула. Силерге эч кандай үзүр жок. Кады кафартум ба'да иманикум. Момун болгондон кийин кафир болдуңар деп аларды ачык кафирга чыгарды. Ушул аяттын негизинде эмне кимде ким Аллах Тааланы шылдыңдаган болсо, динди шылдыңдаган болсо, пайгамбарды шылдыңдаган болсо, же тилдеген болсо, динден кайсы бир нерсени шылдыңдаган болсо, ал кафир болот. Бул кафир экендигинде ахли сүннат ва жамаатта эч кандай талаш жок. Биринчиден бул ачык айкын Куранда далил келген. Экинчиден алымдардын арасында бир пикирге келишип, ижма түзүлгөн. Алымдардын баардыгы ошондой адам кафир деп бир ойдон кабыл алышкан. Ал ижмады кимдер эскерген? Исхак ибн Рахавайх деген, Ибнул Мунзир деген, Сахнун, Маликия мазхабынан, Кады Ияд деген бир нече алымдар не бардыгы айтып кетишкен. Бул маселеде эч кандай талаш жок. Ким динди шылдыңдаса, Аллах Тааланы шылдыңдаса, пайгамбары шылдыңдаган болсо, же динден бир нерсени шылдыңдаган болсо, же болбосо тил деген болсо, ал кафир деп ачык айтып кетишкен. Бул маселеде, бул бөлүмдөгү аятта Аллах Таала аларды айтты. Кады кафартум ба'да иманикум. Силер иман келтиргенден кийин кафир болдуңар деди да. Иманыңардан кийин кафир болдуңар деди. Эми алымдардын арасында талаш бар. Ушул аяттагы жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды шылдыңдаган адамдар алар мусулмандардан беле же мунафыктардан беле деген эки ой бар. Кээ бир алымдар айтат, алар мусулман болчу дейт. Не себептен? Бул аятта Аллах Таала аларга иманды тастыктап атат. Силер иман келтиргенден кийин кафир болдуңар деп. Демек, силер ошо кафир болгонго чейин иманды ойлоңор деген мааниде айтып атат. Ушул аяттын үстүрткү маанисинин негизинде эмне? Алар мусулмандар болгон деп айтат. Экинчи ой болсо эмне? Алар мунафыктар. Бул Абдуллах ибн Мас'уд радыйаллаху анху сахабанын ою жана бир нече алымдардын ою. Алар мусулмандар эмес, мунафыктар болгон. Аятта эмне себептен аларга иманды тастыктады? Алар эмне себептен иман келтиргенден кийин кафир болдуңар деп айтты десе, алымдар жооп беришкен. Эмнеге? Анткени мунафыктар бул дүйнөдө мусулмандардын өкүмүн алат. Силер эмне? Иманыңарды биз имандыбыз деп көрсөткөнүңөрдөн кийин, мусулмандарга, пайгамбарыбызга ушинтип алдаганыңардан кийин, биз имандыбыз, момундарданбыз, силерденбиз дегениңерден кийин, андан кийин ачык капырлык кылып, не
капырлыгыңарды, жүрөгүңөрдө капырлыгыңарды ачык чыгардыңар деген мааниде деп айтат. Аллах алям ушул мунафыктар деген туурараак ой, алар эмне момундар сахабалардан болгон эмес, мунафыктардан болгон. Мунафыктар ушинтип айтышкан. Андан кийин бул жерде алар айтты. Хадисте окуй турган болсок, хадисте келет бул аяттын түшкөн себеби. Айтат: "Ан Ибн Умар ва Мухаммад ибн Каб ва Зейд ибн Аслам ва Катада дахала хадису ба'духум фи ба'д." Bir нече сахабалар, табейиндер ушул хадисти риваят кылып атат. Абдуллах ибн Умар, Мухаммад ибн Каб деген, Зейд ибн Аслам деген bir нече сахабалар риваят кылышып атат. Айтат: "Аннаху кала ражулун фи газват Табук." Табук согушунан кайтышканда эмне деди? Bir киши ушундай деп айтты. "Ма раайна мисла qurra'ina haula arghab butunan wa la akzab alsunan wa la ajbana 'inda al-liqa." Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabahu al-qurra. Biz ушулардай qurra деп туруп, карыларды айтат, жана алымдарды айтат, факихтердичи. Qurra деген сөздү Куранды жакшы окуган, көп жаттагандарга айтылат, жана ошондой эле факих алымдарга дагы айтылат. Биз ошол карылардай, ушул алымдардай деп адамдарды көргөн жокпуз. Алар ушундай курсагын ойлогон, тамакты өтө көп жеген, жакшы көргөн, жана сүйлөгөндө ушундай жалган сүйлөгөн, калп сүйлөгөн, жана ошондой эле эмне согушта душман жанына келгенде ушундай коркок болгон адамдарды көргөн жокпуз. Булар ушундай экен деп кимди максат кылды дейт? Пайгамбарыбызды жана сахабаларын ушундай деп айтты дейт. Ошондо дароо Ауф ибн Малик деген сахаба жанында болчалар менен ал айтты: "Казабта валакиннака мунафикун." Сен жалган айтып атасың, сен мунафиксың. Ошон үчүн ушул сөздү айтып атасың деди. "Ла ухбиранна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям." Ушул сөзүңдү азыр пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жеткирем деди ан. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. Ал Ауф ибн Малик деген дароо аны сен жалганчысың, сен мунафиксың деп туруп, анын айткан сөзүн кайтардан четке калып туруп, дароо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга барды. Пайгамбарыбызга барганда, ошону айтайын дегенде, ал жетип келгенге чейин эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга вахий түшкөн болот ошолор жөнүндө. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله. Жанагы сөздү айткан киши дароодо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга чуркап келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам отурган жеринен төсүн минип жолго аттанган болчу. О Аллахтын элчиси, "Иннама kunna nakhudu wa natahaddasu hadith ar-rakb naqta'u bihi an at-tariq." О Аллахтын элчиси, биз жөн гана ушу жолдун чарчоосун кетирейли деп эле тамаша иретинде эле сүйлөп койдук. Biz oyna öyle söylep koyduk bunu deyip üzürün ayıp atadı. Fakale İbn Umar ke'enni yanzuru ileyhi mutaalliqan bin is'ati naqati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve innel hicarete tenkabu ricleyhi ve hu yakul innema kunna nakhudu ve nel'ab. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu aytadı. Men al kişini elestетип көрүп турам дейт да. Ал ушу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям төсү менен кетип аткан болсо, анын жанагы төсүн байлаган жибине жабышып алып кетип атты. Таштар бутуна тийип, ушинтип жабышып кетип атты. О Аллахтын элчиси, биз жөн гана тамашалап ойноп аттык деп кайра ушинтип үзүрүн айтып атты. Фаяқулу лаху Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Ага пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эчтеке деп жооп бербей ушуну аятты окуду. Абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастазиун. Силер эмне Аллах тааланы, анын аяттарын, пайгамбарыны шылдыңдайсыңар. Ма ялтафиту илейхи ва ма язиду алейхи. Ага караганда жок, ага башка сөз кошкондо да жок. Кайра үзүрүн айтса дагы ушул аятты окуп коюп кете берди дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Демек алар эмне? Аллах таала алардын тастыктады. Алар чындап айтышкан жок ал сөзүнү. Жалганчы деген сөзүн айтты. Алар эмне? Ошону тамаша иретинде айтып атат. Тамашада иретинде айткандыгын тастыктады. Алар айтат деди, "Абилла, силер биз ушундай ойноп, күлүү үчүн гана кылдык" дегенде, Аллах таала аларга айтып атат, "Силер эмне Аллах тааланы жана пайгамбарынын аяттарын шылдыңдайсыңар, ошо менен күлөсүңөр" деп жооп кайтарды. Жок, силер күлгөн жоксуңар, чындап айттыңар деп айткан жок Аллах таала. Демек, бул жерде эмне? Кимде ким шылдыңдоо иретинде, ойноо, тамаша иретинде дагы динди шылдыңдаган болсо, пайгамбарды шылдыңдаган болсо, Аллах таала шылдыңдаган болсо, жетилдеген болсо, ал тамаша иретинде болсо дагы ал кафир болот. Андан бул жерде курра деген сөздү айтып өттүк. Курра деген сөз өзү жалпысынан карыларга дагы айтылат, алымдарга дагы айтылат. Эгерде сөз ушул сөз курра улама деп келе турган болсо, куррадан максат ошо карылар экөө бир сөздө, бир сүйлөмдө келсе, уламадан максат алымдар болуп эсептелинет. Анан жалпы эле курра деп айтылган болсо, алымдар дагы, карылар дагы кирет. Бул жөнүндө Абдуллах ибн Мас'уд радыйаллаху анхудан келет.
Antum fi zamanin kathirun fihi fuqaha'un qalilun fihi qurra'uhum. Seler Abdullah ibn Mas'ud özünün vaqtısında doğrunu aytып атат. Селердин заманыңар азыр биздин заман ушундай заман. Бул заманда алымдар, динди түшүнгөн факихтер көп дейт да. Бирок Куранды так окугандар аз. Так окуган эмес, карлар Куран жаттап алым эмес болгон, андайлар аз дедим. Wa ya'ti zaman kathirun fihi qurra'uhum qalilun fihi fuqaha'uhum. Ушундай убакыт келет деди, ал кезде эмне? Алымдар азаят, карлар көбөйөт деди. Азыр ушундай заман. Куранды жаттаган, ар бир тамгасына чейин жаттагандар көп, бирок түшүнбөйт, амал кылбайт. Ошондой доор. Илгеркилер эмне? Бир аят окуса, ошондогу маанисине түшүнүп, ага амал кылып, ушундай кылып өтүшкөн. Демек, бул бөлүмдө кимде ким Аллах Тааланы же болбосо динден бир маселени, бирдекени шылдыңдаса, тилдесе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды тилдесе, сөккөн болсо, анда ал кафир болот экендигинде эч кандай талашсыз, ачык айкын далилдер менен кафир болот. Эми ошондой эле диндеги нерселерди жаман көрсөтөт. Ошол динден болгон үчүн жек көрө турган болсо, ошол бир кайсы бир амалды динден боло турган нерсени динден болгон үчүн жек көрө турган болсо, бунун да өкүмү ошондой кафир болот. Аллах Таала Куранда айтат: "Залика би аннахум кариху ма анзалаллаху фа ахбата а'малахум." Алар Аллах Таала түшүргөн нерсени жек көрүшкөн үчүн, жаман көргөн үчүн Аллах Таала алардын амалдарын жараксыз кылып салды дейт да. Эми кафир болууда шариатта жахилдик менен үзүр берилет, кээ бир маселелерде жахилдик менен үзүр берилет. Мындайча айтканда, жахил деген шариаттын өкүмүнү билбей кылып алган болсо, үзүрлүк берилет. Билбей бир ширк кылып алган болсо, билбей бир кафирлык кылып алган болсо, анда ал үзүрлүү болот, кечиримдүү болот. Ал эми шылдыңдоодо, тилдеп сөгүүдө эч кандай үзүр берилбейт. Жахилдик болгон маселесинде. Бул жахил экен. Мисалы үчүн бир адам Аллах Тааланы сөккөн болсо, же болбосо Аллах Тааланы шылдыңдаган болсо, Куранды шылдыңдаган болсо, пайгамбарды шылдыңдаган болсо, динди шылдыңдаган болсо, же сөккөн болсо, ал адам айта турган болсо, "Эй, сен кафир болдуң" десе, ага айта турган болсо, "Мен билбейт элем мунун кафир болушуну, ошон үчүн кылып алдым" дей турган болсо, ал үзүр кабыл кылынбайт. Түшүнүктүбү? Не себептен? Анткени ширк кылган адам, мисалы үчүн олияларды ортомчу кылып, дуа кылып, ширк кылып аткан болсо бир адам, ал үзүрү бар. Не себептен? Анткени ал айтат: "Мен күнөөкөрмүн. Мен Аллах Таалага дуа кылууга, Аллах Таалага түз ибадат кылууга татыктуу эмесмин. Бул олиялар Аллахка жакыныраак, Аллахка дуабызды көтөрөт, батыраак кабыл болот" деген ушундай ишенимдери бар. Мындайча айтканда, Аллах Тааланы бул танзих, улуктап атат. Мен Аллахка ибадат кылууга, түз ибадат кылууга татыктуу эмесмин деп өзүн эме сезип атат. Демек, бул адамда Аллах Тааланы кемситүү эмес, Аллах Тааланы улуктоо бар. Ошон үчүн ал үзүрлүү болот. Жахил болсо, ошонун өкүмүнү билбесе, билбей кылса, кечиримдүү үзүрлүү болот да. Ал эми динди, Аллах Тааланы, пайгамбарды, Куранды шылдыңдаган адам, же сөккөн адам, ал эч кандай улуктоо жок жүрөгүндө. Тескеринче жек көрүүнүн негизинде чыгат ал. Түшүнүктүбү? Кемсинтүүнүн, жек көрүүнүн негизинде чыгат. Мен сөгүп алып туруп, мен билбей калыпмын, мен Аллах Тааланы улуктап атат элем деген максат болбойт. Демек, бул маселеде үзүр, жахилдик үзүр каралбайт. Кимде ким Аллахты сөккөн болсо, пайгамбарды сөккөн болсо, динди сөккөн болсо, шылдыңдаган болсо, же жек көргөн болсо, бул ачык айкын кафир болот. Түшүнүктүбү? Андан кийин маселе ахли сүнна ва жамаатта ошол кылган иши дагы кафирлык, өзү дагы кафир болот. Кылган иши дагы кафирлык, өзү дагы кафир болот. Эми муржиялар болсо, муржиялар менен айырма билип алыш керек. Муржиялар дагы ушундай динди шылдыңдаган болсо, эме кылган болсо, бул менен кафир, аларда амалдар имандан эмес десе дагы, ошондой кылган адамды кафир деп айтышат. Бирок эмне? Алар амалды кафир деп атабайт. Алар бул адам кафир болду дейт, эмне? Анткени кылган амалы ошого далил болот дейт. Ахли сүнна ва жамаат менен муржиянын айырмасы, амал өзү, Аллахты сөгүү амалы өзү кафирлык, кылган адам дагы кафир болот. Эми дагы бир маселе, сөккөндө үзүр жок дедик, шылдыңдаганда үзүр жок дедик, Бирок бир маселени билиш керек. Ошол сөгүп аткан сөзүнүн маанисини түшүнүш керек. Бир адам өзү түшүнбөгөн бир тилдеги сөздөрдү жаттап алды да. Угуп бир жактан жаттап алып, ошол сөздү айтып аткан болсо, ал сөз мааниси динди шылдыңдоо же пайгамбарды шылдыңдоо, Аллахты сөгүү болуп аткан болсо, аны ал билбеген болсо, ал үзүрлүү болот. Үзүр каерде берилбейт? Ошол сөздүн маанисин түшүнүп туруп сөккөн болсо, бирок эмне? Шариаттын өкүмүнү билбепмин, мен кафир болуп кетишимди билбепмин десе, ал үзүр кабыл кылынбайт. Бирок сөзүнүн маанисин түшүнбөгөн болсо, ал үзүрлүү болот. Түшүнүктүбү?
Буга далилдерден мисалы үчүн көпчүлүк адамдар, карапайым адамдардан азан айтканда Аллаху акбар деп айткандар бар. Акбар деп созгондор. Аллаху акбар деп созгон болсо, бул табыл деген, араб тилинде табыл деген жана барабан урган неме бар го, ошол музыка аспаптарынан. Ошондойдун көпчүлүгү акбар дегенчи. Демек Аллахты бул шылыңдоо, кемситүү болот. Аллах Таала деген ушу барабан деген мааниде да. Ал бирок алар маанисин билбейт. Алар эмне кафир болбойт бул нерсе менен. Ал үзүрлүү болот. Маанисин билбесе, ошондой эле кайсы бир сөздү сүйлөп атканда, ал динди шылдыңдоо болсо, же болбосо пайгамбарды шылдыңдоо болсо, Аллахты шылдыңдоо, сөгүү ушундай маанилер камтыган болсо, бирок сөздүн маанисин түшүнбөй айтып алган болсо, ал кечиримдүү болот. Андан кийин ушул маселеде дагы эгерде сөзү ыктымалдуу болгон болсо, дароо ал капырга чыгарылбайт. Мисалы үчүн бирөө бир сөздү айтты. Ал сөзү динди шылдыңдоону камтыйт жана туура маанини дагы камтыйт. Ошондой ыктымалдуу сөздү айткан болсо, анын максатыны билмейинче ал капырга чыгарылбайт. Бул жөнүндө Хатиб ибн Аби Балта деген сахабаны имам Шафии рахмахулла далил кылат. Ал жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын келүүсү жөнүндө, мушриктерге Меккеге келүүсү жөнүндө кат жазып, мындайча айтканда саткындык эмени кылып койгондо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны сурайт. Ya Hatib ma hamalaka ala zalik. Sen ne sebepten bunu kıldın deydi da. Sebebi anın kılgan işinde ıhtımaldуу эле. Ошол пайгамбарыбыздын динини жек көрүп, мушриктерге жардам берейин деген максат болушу мүмкүн, же бир дүниөлүк максат болушу мүмкүн. Ал айтты, мен сиздин диниңизди жаман көргөндүктөн эмес, тигилерди жакшы көргөндүктөн эмес. Мен аларды жаман көрөм, жек көрөм, ислам динин жакшы көрөм, бирок менин Меккеде мал мүлкүм, үйүм, жайым, туугандарым бар деди. Ал эми башка сахабалардыкы, алардын туугандары жанагы үй, мал мүлкүнү коргой турган адамдар бар. Мен ал жерде коргой турган эч кимим жок. Ошого мен ушундай аларга кичине жардам берсем, мага ушундай жардам берет деген мааниде кылдым деп айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны капырга чыгарган жок. Демек, бунуку ыктымалдуу болгон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзсүз түрдө сурады аны. Не себептен кылдың депчи. Ошол сыяктуу эле имам Ахмад рахмахуллахтан бирөө сурады. Бир адам азан айтып аткан болсо, ашхаду анна Мухаммадан расулуллах, күбөлүк бере Мухаммад Аллахтын элчиси деп айтканда, жалган сүйлөп атасың, калп айттың деп айткан болсо башка адам, ошол адам капыр болобу, болбойбу деп сурады да. Ошондо имам Ахмад рахмалла жок, ал капыр болбойт деди. Не себептен дегенде, бул жерде эки маанини камтыйт. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах, күбөлүк бере Мухаммад Аллахтын элчиси деп айтканда, ага калп айтып атасың десе, ошол Мухаммад Аллахтын элчиси экендигинде калп айтып атасың деген маанини камтышы мүмкүн. Же болбосо сен күбөлүгүңдө жалганчысың. Сен калп эле күбөлүк берип атасың деген маанини айтышы мүмкүн. Биринчи мааниде болсо ал капырлык болот. Пайгамбардын Мухаммад пайгамбардын пайгамбар экендигине жалган десе, анда капыр болот. Бирок сен күбөлүгүңдө мен ишенбейм сен күбөлүгүңө, мунафыксың деген сыяктуу айтса, анда ал капыр болбойт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн бир адам туура динди шылдыңдаган болсо, сөккөн болсо, кемсинткен болсо, жек көргөн болсо, кафир болот. Бирок ошол сөздүн маанисин караш керек. Ал биринчиден ачык айкын сөгүү болуш керек. Экинчиден ошонун маанисин түшүнүш керек сөздүн. Үчүнчүдөн ал эки ыктымалдуу маанини камтый турган болсо, сен кайсы маанини максат кылып атасың деп такташ керек. Түшүнүктүбү? Андан кийин бул жерде дагы бир маселе, кээ бир алымдар Аллах алем ушуга кыяс кылып, ошондой эле салих адамдарды, жакшы таква адамдарды сөгүп кемситкен болсо дагы ал капыр болот. Себеби сахабаларды бул жерде салих адамдарды сөккөн үчүн капыр болду деп айтышат да. Бул ой Аллах алем туура эмес. Анткени ал жерде капыр болгондугу себеби ал жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды шылдыңдаган себептүү болгон. Салих адамдарды, таква адамдарды, динде жүргөн адамдарды кемсинте турган болсо, сөгө турган болсо, ал каралат. Эгерде ошолордун бир динден кылып аткан амалыны динде болгон үчүн жек көрүп шылдыңдап атса, анда ал кафир болот. Эгерде алардын жеке адамдык сыпаттарыны, адамдын өзүнө кемсинтип шылдыңдаса, анда ал кафир болбойт. Ал арам болот, күнөөкөр болот, бирок кафирлык болбойт. Мисалы үчүн сакалды шылдыңда да. Бирөө сакалын шылдыңдап аткан болсо, ал ушул сакалыңар деп динде ушул сакал бар деп динде болгон үчүн жек көрүп шылдыңдап аткан болсо, ал кафирлык болот. Жөн эле сен сакалың деп, ошо сен сакалың күлгүлүү деп адамдын өзүнө тиешип эметип аткан болсо, ал күнөө болот, бирок эмне? Капырлык болбойт.
Түшүнүктүүбү? Андан кийинки маселе, кимде ким шариятта эгерде кимде ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сөккөн болсо, шылдыңдаган болсо, ал кафир болот дедик да. Ошол тооба кылса, тообасы кабыл кылынабы, тообасы кабыл кылынбайбы деген аалымдардын арасында талаштуу маселе бар. Туурараак ой Аллаху алем, ал адамдын тообасы кабыл кылынбайт. Буга далилдерден бул сахабалардын арасында ижма болгон кээ бир аалымдар ошо сахабаларда ижма деп эскеришкен. Экинчиден эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөккөн болсо, кемситкен болсо, ал пайгамбарыбыздын акысы. Аны биз кечире албайбыз. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөн. Пайгамбарыбыздын алдында кечирем алат, ал эгерде кечире турган болсо. Демек, тообасы кабыл болбойт дегенде, бул дүйнөдө эгерде шарият өкүмдөрү менен башкарылган болсо, шарият закондору боло турган болсо, андай кафир болгон, муртат болгон адамдарга өлүм жазасы да шарият. Ал мен бирөө пайгамбарыбызды сөгүп, анан мен тооба кылдым деген болсо да каралбайт да шариятта. Ал эмне? Өлүм жазасына тартылат. Тообасы кабыл кылынбайт. Бирок да ушу талаштуу маселелерде бирөө казы, ошол сот казы шарият өкүмүндө аны тообасын кабыл кылабыз деген ойду карманып, ошону чыгарып өкүм чыгарса, болду, ал казынын өкүмүндө калат. Ага айып тагып же башка кылынбайт. Экинчиси, кимде ким Аллах тааланы сөккөн болсо, анын тообасы кабыл кылынабы, кабыл кылынбайбы дегенде, бул дагы эки ой. Туурараагы Аллаху алем, бул тообасы кабыл кылынат. Анткени Аллах тааланы адамдар эч кандай кемсинте албайт. Мындайча айтканда, ал эмеси акысы байланбайт. Аллах таала бул дүйнөдө ошол кылган иши өкүмдө кабыл кылынат. Аллаху алем. Бул эң негизги ушул бөлүмгө байланыштуу маселелер. Эгерде суроолор болсо айтыңыздар. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин.